Суроо берүүчүн Мадумаров Адахан Кимсанбаевичке берилет. Рахмат, Мадумаров бүтүн Кыргызстан. Мен дагы ушуну бир колдоп, эгерде убакыт созбойлу десек, комитеттен карап, суроо сунуштар болгондон кийин аны кабыл албай койгондон кийин, болгондо дагы Улуттук банктын позициясы карама каршы келип аткандан кийин социалдык фондко жанагы жөтөлгө бечелге жөтөлдүн эмне кереги бар дегендей, социалдык фондко чет өлкөдө валютасын сатып алып же сатуу силерге эмне керек ошол? Силер эмне коммерциялык бир уюмсуңарбы? Төрага сизге суроо берип атам. Жооп бере берейин. Адахан Кимсанбаевич, саламатсызбы? Бул жерде Улуттук банктын өкүлү отурат. Улуттук банк менен сүйлөштүк. Булардын эч кандай каршылыгы жок. Бүгүнкү күндө эме боюнча бул боюнча жаңы финансылык инструменттерди киргизели деп сунуш берип атабыз. Анткени бүгүнкү күндө бизде финансылык инструменттерибиз бул мамлекеттик баалуу кагаздарга гана сала алабыз, анан коммерческий банктарга гана депозитке сала алабыз да. Ошонун финансовый инструменттерди көбөйтүш керек болуп атат. Анткени мындай мисал катары келтирип кетсем, жыл сайын биздин акчабыз, топтолгон акчабыз, бул жана Балбак мырза айтып кетти, бул пенсиянын акчасы деп. Бул пенсиянын акчасы эмес. Бул мамлекеттик топтомо фонддун акчасы. Бул акча пенсияга эч кандай тиешеси жок. Бул акчаны элдин акчасы, биз бул элдин акчасын мамлекеттик баалуу кагаздарга салабыз. Ошол эле акчаны коммерциялык банктарга салабыз. Орточо жылына кирешелүүлүгү 11-11,5%. Жылдын аягында былтыр Адахан Кимсанбаевич 2 миллиард 100 миллион акчабыз калып калды, эч жака сала албай калдык. Анткени дополнительный финансовый инструменттерибиз жок. Ошондуктан биз дополнительный финансовый инструменттерди сурап атабыз. Бул жерде алтынды деп айтып, алтын сатып алып, анан баалуу эмени валюта сатып алып, силер коммерческий банк билеңер же бөлөк учреждение билеңер деп атат. Биз бул жерде мисал катары келтирип атабыз. Акыркы мына эме боюнча эле, алтын боюнча эле келтирип атабыз. Акыркы 20 жылда алтын 6,5 эсе өсүптүр. Мына долларды айтып атабыз. Доллар 10 жылдын ичинде 44 сом болчу, бүгүнкү күндө 87 сом болуп атат. Бул жерде биз бүгүн алып эртең сатабыз деген маселени койгон жокпуз. Биз муну узак мөөнөткө алабыз деп атабыз. Акчабыздын баарына сатып алып коюп койбойбуз мунучу. Муну ограниченияларыбыз бар. Мисалы алтынга болгон акчабыздан болгон 10% эле колдоно алабыз. Бөлөк валюталарга болгон акчабыздан 5% эле колдоно алабыз. Ошондой ограничениялар бар. Ушул практика биздин өлкөлөрдөн башка кайсы жерде бар? Бул практика бардык жерде бар. Мисалы валюта же алтын болобу Арменияда бар, Казакстанда бар, башка мамлекеттерде мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор, мамлекеттик пенсиялык фонддордо топтомо бөлүгү болсо, алар сөз жок, ушундай же валютага салынат, же алтынга салынат, же акцияларга салынат. Бул баягы инвестициялык портфелге жараша болот да. Жарайт, сиз төрага, мен сизге суроо берип атам. Сиз айтсаңыз, ушул социалдык фонддун каражаттары биздин республикалык бюджетте олтурабы? Социалдык фонддун каражаттары республикалык бюджетте отурбайт. Социалдык фонддун бюджетинде отурат бул. Караңыз эми. Эмне үчүн министрлер кабинетинин төрагасы сиздин акчаңызды кошуп айтып атат мамлекеттик бюджет катарында? Бул биздин акчабызды кошуп айткан жок. Бул жана Айланайын. Сиз Кыргызстанда жашайсызбы? Сиздин каражатыңызды, сиздин соцфонддун акчасын кошуп туруп, көбөйтүп, оозго батырып айтып атат. Баланча болду, баланчага өстү деп. Консолидированный бюджетте. Бул жерде акча экиге бөлүнөт да. Соцфонддун акчасы бар, анан мамлекеттин акчасы бар. Жанагы базовый бөлүктү ошол эле военныйларга, милиция кызматкерлерине берген акчаны бул республикалык бюджеттен ассигнование берилет. Бул республикалык бюджеттин акчасы. Аны биз билебиз. Биринчи жылда отурган жокпуз бул жерде. Мына орун басарларыңыз көбүрөөк түшүнөт ошону. Адахан Кимсанбаевич, уруксат берсеңиз мен жооп берип койсом. Консолидированный бюджетке социалдык фонддун камсыздандыруу төлөмдөрү гана кирет. Вот.
биздин алган ассигнованиябыз, ошону пенсия кылып таркатканыбыз консолидированный бюджетке кирбейт. Аны кабиннин төрагасына айтасыз, мага эмес. Консолидированный бюджетте эсептештин өзү принципи ушундай. Аны сиз сезип атасызбы? Сиз тажрыйбалуу кишисиз го. Баштан бери, жаш кезиңизден бери иштейсиз. Консолидированный бюджетке соцфонддун акчасын кошуп айтып атканын сиз угуп атасыз да, Кыргызстанда жашайсыз да. Консолидированный бюджетке бул өзү кошулуш керек. Бул бюджеттин кодексте дагы ушинтип жазылган. А социалдык фонддун каражаты өзүнчө туруш керек да, бул накопительный фонд. Бул накопительный бул жерге кирбейт. Камсыздандыруу төлөмдөрү гана кирет. Кечирип койгула. Башынан бери социалдык фонд ушундай болуп бөлүнүп келген. Керек болсо, Каржы министрлигине суда берип келген. Учурунда, кезинде. Анда сиз орун басар белеңиз. Экинчи маселеси, муну менен абайлагыла. Мына Францияда жашын 2 жашка көтөрүп коебуз деп 3 миллиондон ашык киши каршы чыгып атат Украина, Парижде. Көрүп атасыңарбы эмне болгон тополоң болуп атканын? Силер от менен ойноп атасыңар. Азыр кесиптешибиз туура айтты силер. Алтын сатып алып, эмне кыласыңар силер алтын сатып? Мына бир учурда баарыңар алтын алгыла ашык акчаңар болсо деп алып, алтын алып алып эмне болушту? Сиздердин аркаңыздарда миллиондон ашык, эртеңки 3 жылда миллионго жетет. Азыр 740 миңби пенсионерлер? Миллиондон ашык кишинин тагдыры менен ойнойсуңар силер. Чай кошулук кылабыз. Жооп берейинби Адахан Кимсанбаевич? Жооп бериңиз. Ал мыйзамды сиз азыр алып салдыңыз. Алып салдык, ошону айтып атам, эскертип атам мен. Мыйзам жөнүндө айтуунун кереги жок уже. Бул жерде бөлөк мыйзам болот, Адахан Кимсанбаевич. Дал ошондой. Ошол мыйзамга, ошол мыйзамдын аркасынан келаткан силер каражат, акча топтойбуз деп жулкунуп атасыңар. Бекеринен 2 жылга көтөрүп аткан жоксуңар да ошол мыйзамды. Рахмат, мен кесиптештерге ыраазычылык билдирем, ошол мыйзамды четке кактык. Муну дагы келечекте сиздер социалдык фонд, туруктуу фонддун акчасыны тобокелге саласыңар силер. А ким уруксат берет силерди тобокелчиликке салууга? Силер коммерциялык уюм эмессиңер. Мүмкүн эмес момундай операцияларды жүргүзүүгө. Адахан Кимсанбаевич, бул жерде эч кандай тобокелчилик жок бул жерде. Биз жалпы суммадан алтынга 10% деп атабыз. Анан көп мөөнөткө салган жатабыз. 20 жылга болобу, 15 жылга болобу. Ал тобокел эмес. Бүгүн алып эртең сатабыз деген жокпуз. Мына 30 жылда тенденцияны көрсөтүп атабыз. 30 жылда тенденция. Алтындын баасы 6,5 эсе өстү. Доллардын баасы 98% өстү. 10 жылдын ичинде. Бактияр мырза, дүйнө өзгөрүп атат. Мына караңыз. Ошол эле нефть $145 чейин чыккан. Бүгүн 87ден. Дайым эле өспөйт, түшүп турат ал. Ал ойноп турат. Ошондуктан бул тобокелчиликке барууга каршы болушубуз керек, депутаттар.